Алардын уруу башчылары булар: Исраилдин туну, Рубейндин уулдары Ханох жана Палу, Хесрон жана Карми. Бул Рубейн уруусу. Шимондун уулдары Жемуэл жана Жамин, Оят жана Жахин, Сохар жана Канаандык аялдын уулу Шабул. Бул Шимон уруусу. Лебинин уулдары, уруу башчылары булар: Гейршон, Каат жана Мерари. Леби болсо 137 жыл жашаган. Гершондун уулдары, уруу башчылары Либни жана Шимей. Кааттын уулдары Амрам жана Ицар, Хеброн жана Узиел. Каат болсо 133 жыл жашаган. Мераринин уулдары Махли жана Муши. Булар Лебинин уруу башчылары. Амрам өзүнүн тайжасы Жохебетти аялды калган. Алага Арун менен Мусаны төрөп берген. Амрам болсо 137 жыл жашаган. Ицардын уулдары Корак, Непек жана Зихри. Узиелдин уулдары Мишаэл, Элсапан жана Ситри. Арун Нахшондун карындашы Аминадаптын кызы Элишебаны аялды калган. Алага Надап менен Абуютту, Элазар менен Итамарды төрөп берген. Корактын уулдары Асир, Элкана жана Абуясап. Булар Корак уруусу. Арундун уулу Элазар Путиэлдин кыздарынын бирөөнү аялды калган. Алага Пинехасты төрөп берген. Булар Лебинин уруу башчылары. Арун менен Муса Теңирден, Мисир жеринен Исраил уулдарын кошуундары менен кошо алып чыккыла деген буйрук алган кишилер. Исраил уулдары Мисирден алып чыгуу үчүн фараон менен сүйлөшкөн кишилер ушул Арун менен Муса. Теңир Мисир жеринде Мусага сүйлөдү.